We were traveling the mountains. Актала биримдиги коомдук бирикмеси жөнүндө кичине кыскача айта турган болсок, Актала биримдиги коомдук бирикмеси деп түзүлгөнүнө негизи өзү 5 жылдын жүзү болду. Бирок официалдуу түрдө түзүлгөнү бул 2007 жылдан баштап түзүлүп баштаган 3 жылдын жүзү болду. Кудай буйрса, мынакей арышыбыз кеңейип, акталактардын ынтымак кечелери өткөрүлүп, жакшы бир мааракелер өткөрүлүп, азыркы учурда жаштардын саны көбөйүп, элибиздин ынтымакка болгон агымы, элибиздин ынтымакка болгон бир жакшы ой тилектеринен арабыздын аябай жакшы көрүнүшү болуп атат. Кудайга шүгүр. Биз ошого сыймыктанабыз. Себеби ушул отуруп баардыгын ушул тууралуу, жаштар тууралуу ой пикир кылып, Актала тууралуу, жери деги эле Кыргыз Республикасы, Кыргызстан тууралуу кеп кеңештерди, ниеттерибизди койгондун баардыгы Кудай берсин, мынакей четинен ишке ашырып кетет. Ошонун бир чети бүгүнкү учурдагы биздин ушул Актала биримдигинин коомдук бирикмесинин бир кичинекей чакан өзүбүздүн кеңсебиз ачылып турат. Абдан чоң кубанычта турабыз, ачылуу азында турабыз азыр. Бул кеңсенин ачылыш максаты дагы ушул жаштардын ар кайсы жерлерден жолукпай, бир жерге баардыгы чогулуп болуп, ушул жаштардын ордосу болсун, акталактардын шаардагы бир ордосу болсун деген чоң ниетте. Бул жерде Кудай буйрса Wi-Fi коюп беребиз, Кудай буйрса келечекте, и компьютерлер болот. Окууларына, башка бир идеяларды, башка бир программаларды, проекттерди иштеп чыгышына ушул жер бир жакшы өбөлгө болуп берсе экен деген бир чоң ниеттер менен ушул офисти ачып атабыз. Биз ниет кылган жакшы ойлордун баардыгы Кудай буйрса четинен аткарылып келет. Эми дагы мындан ары дагы мындан да чоң ойлорубуз бар, ниеттерибиз бар, тилек-пейилдерибиз бар. Ошонун баардыгын ушул офисте чечип, ушул офистин ичинде, ушул кеңсебизде көп маселени чечебиз деген чоң ниеттерибиз бар. Кыргызстанга чоң проектлерди жасаганга Кудай буйрса ушул жерден көп нерсени чечип беребиз. Турган болсок, Кудай буйрса бизди колдогон агаларыбыз бар, эжелерибиз бар. Ушул күнгө чейин биз өз күчүбүз менен жеткизсек жаңылыштык болуп калат. Ошондуктан бизди колдоп жүргөн, дайым колдоп жүргөн агалар, эжелер, акталалык биздин улуу муундагы жана кичүү муундагы ар бир муундагы биздин ага эжелерибиздин баардыгы ошо колдоолорду берип жүрүшөт. Ошол колдоолорду улам жакшы сөз менен, кээ бирөө материалдык жактан болот, кээ бирөө моралдык, кээ бирөө ушундай бир жакшы сөздөрү менен алдыга жылдыруу менен бизди колдоп келатышат. Биз ошол колдоолоруна чоң рахмат деп ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жалпы Актала жаштарынын атынан, Актала биримдиги коомдук бирикмесинин атынан дагы, өзүмдүн атыман дагы ошол бизди колдогон, жалпы колдогон ага эже, ини карындаш баардыгына мен чын жүрөктөн ыраазычылыгымды билдирем. Анан эми ушул баардык Актала районунун жалпы элин, жалпы жаштарын ушул чакырып кетет элек, ынтымактуу болуп, мындан аркы биз Кыргызстандын келечегине жалпы салым кошконго аракет кылалы. Алдыда чоң проекттер бар, пландарыбыз бар. Ошонун баардыгын бирге ишке ашырып, ынтымак менен, биримдик менен чечүүгө баарыңыздарды чакырам. Ассаламу алейкум, урматтуу акталалык бир туугандар. Мына бүгүнкү күнүбүз биздин Актала, жалпы Актала районунда жаштардын башын бириктире турчу бир жакшы кеңсе ачылып жатат. Негизги максаты баарыбыздын, жаштарыбыздын башы бириксин, ынтымагыбыз артсын деген максатта ошол биз жакшынакай кеңсебизди ачуунун алдында турабыз. Бүгүн көптөгөн коноктор келүүнүн алдында турат. Ошондой эле биздин негизги максаттарыбыз ошо элибизде, жерибизде ынтымак болсо экен, биримдик болсо экен деген максатта ошол ойдун үстүндө гана чогулуп отурабыз. Эми бул жерде көпчүлүгү жаштар болот. Ошо жаштар келип ушул жакта билимин өнүктүрүп, ар кандай ар тармактуу багыттагы көптөгөн бир агайлар менен, эжелер менен, улуу инсандар менен ушул жерден жолуктуруп, алардын пикирлерин алып, алар менен пикирлешип, ошолор менен алардын дагы басып өткөн тарыхында ошол тажрыйбасынан бөлүшүү, ошондой иштердин баары ушул жерден болмокчу. Ошондой эле ар тараптан өнүктүрүү жактан дагы ар кандай мисалы тренингтерди уюштурсак болот. Ушул жерде жаштар эмнеге кызыккан болсо ошол жерден мүмкүнчүлүк болуп турат, Кудайым буйрса. Анан баягы бизде сөз бар эмес беле? Багытың түз болсо, барар жериң көзөрмөм депчи. Ошол сыяктуу эле баарыбыздын багытыбыз түз болсо, биздин жете турган жерибиз алыс эмес деп ойлойм. Ошондуктан баарыңыздарды ушул күндөн баштап чакырып кетет элем. Социалдык сеттерде дагы байма айтылып атат, келиңиздер. Ошондой эле биздин жалпы студенттерге кайрылат элем. Келип, ушул жаштар менен аралашып, өзүңөрдү өнүктүрүүгө
толук мүмкүнчүлүк бар бул жерде. Ошондой эле агайларыңар бар, эжелер бар, улуу инсандар бар, ошолор менен ой бөлүшүп, алардын билими менен тең бөлүшүп, өзүңөрдү өнүктүрүүгө толук мүмкүнчүлүк бар деген ойду айтып, баарыңыздарды ошол кеңсеге жана Актала биримдиги коомдук бирикмесине сиздерди чакырып таштайт элем. Ошондой эле жаштар канатыбыз бар. Жаштар канатыбыз дагы көп жакшы алгылыктуу иштерди алып барып жатышат. Ошондой эле биз эми азыр айылдык деңгээлде, райондук деңгээлде иш алып барып атсак, эми мындай буюрса биз баягы бүтүн Кыргызстандык, республикалык деңгээлге чыгабыз деген толук үмүттөр бар. Ошол менен баарыңыздарды чакырып кетет элем. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, урматтуу жердештер. Менин атым Бекжан, мен да Актала биримдигинин мүчөсү болом. Биздин бирикменин Актала биримдигинин түзүлгөндүгүнө быйыл 2,5 жыл, 3 жылга карап баратат. Ошо чакан убакыттын ичинде биздин Актала районунун жаштарынын ынтымагы, потенциалдуулугу тездик менен көтөрүлдү десек болот. Бир учурда биздин жаштар ар кандай чайканадан, парктан жолуга турган болсо, бүгүнкү күнү Кудайым буйруп, ушу насип кылып жаңы кеңсе, жаштар үчүн кеңсе ачылып атат. Ушул кеңсе биздин жаштар үчүн аябай мындай бир ийгилик жарата турган жакшы ордо болсо экен деп тилектешпиз. Ошондой эле биздин жаштардын башка райондордон караганда мындай өзгөчөлүгү, билимге болгон умтулуусу, ынтымакка болгон мындай дилгирлиги жогорулады десем болот. Эгер биз ушу деңгээл менен жүрүп отурсак, биздин жаштар буюрса айга желек саят деген ишеничтебиз. 5 жылдан кийин бир мөмө жей турган болсоң, бүгүн чырпык тиктейт, ал эми 40 жылдан кийин коомдун өзгөрүүсүн кааласаң, бүгүнкү күндөгү жаштарга көңүл бөл деп аларга туура жол көргөзүш керек. Саламатсыздарбы, урматтуу жердештер. Мен Абдыжапар кызы Нурзат, ушу Актала биримдиги коомдук бирикмесинин мүчөсү, кыздар менен иш алып барабыз биз көбүнчө. Бүгүн биз үчүн Актала биримдиги жалпы эле Актала жаштары үчүн жакшы күндөрдүн бири болуп атат. Мындайча айтканда, тарыхта кала турган күндөр десем жаңылышпайм. Анткени биздин жаштардын баягындай иш алып баруусуна, жаштардын келечегине жакшы мүмкүнчүлүк түзүү үчүн бизде атайын өзүбүздүн Актала биримдигинин кеңсеси ачылуу аземинде турат. Буюрса бул жерден көптөгөн Акталанын камчыга сап боло турган уул кыздары жакшы иштери менен, жакшы иш аракеттери менен чыгат деген ишеничтебиз. Бизде негизи Актала биримдиги жалпы жаштар канат, ошол эле ичинде кыздар канаты да өзүнчө дагы бар. Ал жерде көбүнчө кыздарга тиешелүү болгон мүмкүн семинарлар же иш-чаралар ушундай алып барып келебиз. Негизинен бул кеңсенин ачылышы кыздардын дагы жанагындай өз алдынча семинар өткөнгө, тренинг өткөнгө дагы жакшы бир кандай десем мүмкүнчүлүк болду деп айтсам жаңылышпайм. Негизинен дагы буюрса алдыда иштер, пландар дагы көп. Ошолордун баарында Актала эли менен, жаштары менен, студенттер жана ошондой эле кыздар менен биргеликте көп иштер алдыда деп ишендирип айтып кете алабыз. Ошо баарыңыздарга ийгилик. Буюрса кеңсебиз ак жолтой болсун. Бул дагы чек болбой, дагы мындан дагы кеңейе берсин деп тилек кылмакчымын. Баарыңыздарга ийгилик. Бүгүн акталалыктар үчүн Бишкек шаарында абдан сонун жаңылык болуп турат. Анткени көптөн бери көксөп жүргөн максатыбыз ишке ашып, мына бүгүн жалпы акталалыктардын башын бириктирген Актала биримдигинин кеңсесинин ачылуу аземинин алдында турабыз. Бул кеңсе ушул ак жолтой болуп, жалпы акталалыктардын башын бириктирген ушул Борбор калабыздагы жакшы офистердин бири болсун деген үмүттөбүз. Ушул офис жөн гана ачылып калбастан ушул жерде жаштар, агалар, эжелер, бир туугандар баарыңар келип, баягы ийир отуруп түз кеңешип, Акталанын өнүгүшүнө, жалпы эле өлкөбүздүн өнүгүшүнө студенттер өздөрүнүн китептерин окуп, сабактарын аткарып бир жакшы бир ордого айлансын деген үмүттөбүз. Бардык ачылыш аземибиз мыкты болсун, бул чек болбосун, акталалыктар, жалпы мекендештер жакшы иштерде жарышалы, бирибиздин жалаң гана жакшылыктарга күбөлүп, ушундай жакшы иштердин күбөсү болуп жүрө берели. Баарыңарга ийгилик. Мен Рыскулова Кайыргүл, мен дагы Актала районунан болом.
Өзүм болсо азыркы учурда Кыргыз Улуттук университетинде журналистика факультетинде окуп жатамын. Актала коомдук бирикмеси бул биз үчүн деги эле жаштар үчүн өнүгүүсүнө абдан бир чоң мүмкүнчүлүк бере алат. Ошондуктан баягы баарыбызды акталалыктарды баарын бириндикке чакыра кетмекчимин. Бүгүн болсо бүгүн жакшы самал болуп, акталабыздын өзүнүн офиси дагы ачылып жатат. Буга дагы ар бирибиз кубанып жаткан учурубуз. Агайларга мындай ушундай бир шарт түзүп берип жаткан агайларга баарына терең ыраазычылык жана чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Мен Мамбеткалый кызы Нурпери. Актала биримдиги коомдук бирикмесинде жүргөнүмө 1 жылдын жүзү болду. Менин эң алгачкы мектебим бул окуучу кездеги мектеп болсо, кийинки болсо биз окуган университетим болду. Ал эми 3-чү мектеп мына ушул Актала биримдиги коомдук бирикмеси. Ушул жакта жүрүп, адамдар менен баарлашканды, деги эле көптөгөн иштерди үйрөндүм. Биримдик менен бирге бийиктеңиздер. Биз Актала биримдиги коомдук бирикмесинин кеңсесин ачып жатканда, ушул жаштардын кубанычын, жаштардын сүйүнүчүн мурда ар кандай офистерде, ар кандай кафелерде, ар кандай парктарда, ар кандай иш-чараларды өткөрсөк, эми өзүбүздүн жаркыраган офисте иш-чараларды өткөргөнүбүз бизге аябай кубанычта. Мунун арты менен биз агайларга, эжейлерге, ушул биздин байке эжелерибизге чоң ыраазычылыгыбызды билгизебиз. Анткени ушундай жаркыраган офисти ачып жатканда, ошол агайлардын эмгеги, алардын ошол иши, ушундай пландуу максатты ишке ашты деген ойду айткым келет. Жакшыны айтып жаялы, жаманды айтып жаялы. Урматтуу жаштар, урматтуу биздин келечек ээлери, мына биздин алдыңарда турган биздин жакшынакай логотип Актала биримдиги коомдук бирикмеси деп турбайбы? Мунун негизги максаты, мунун негизги автору Досумбек деген баладан идея жаралып, ошо талкуунун үстүндө ошол логотипти ойлоп тапканбыз. Муну өзүңүздөр да көрүп тургандай, мореки түндүктү айланып келтирип өйдө көтөрүп атпайбы? Ошо түндүк Актала, жалпы Актала баарысы ынтымактын үстүндө, могу үстүндө турган жалпы таякчалар менен алдында турган улуумун менен кичүүмүн чогуу биргеликте түндүктү көтөрүп жалпы Акталанын алдына биргел деген идеяны берет да ушул. Анан ошо баарыңыздарга ошол логотиптин негизги максаты ошол. Улуумун менен кичүүмүн баары биригип ынтымагыбызды артып турсун деген максатта ошол логотип түзүлгөн да. Бүгүн кечээ шаарында жалпы акталалыктар үчүн бир жагымдуу окуя болуп турат. Жалпы жаштардын, акталалык агалардын, эжелердин, бир туугандардын, инилердин, карындаштардын башын бириктирген бир кеңсенин ачышында турабыз. Мына жалпы конокторубуз баардыгы биздин аксакалдарыбыз, Канке эжебиз баш болуп келип атат. Мына аксакалдар баары келип отурат. Ошондуктан азыр баягы көп созуп турбай, биздин улуу кеткен агалар келсеңдер бияка алдыга. Сиздер жол баштап берсеңиздер, көрүчү кулланыш болуп баарына жол баштап берсеңиздер, биз лентабызды кесип анан жалпы кеңсеге кирели. Баарыңыздарга бүгүнкү келип бергениңиздерге чоң рахмат. Ушул Актала биримдигиде коомдук бирикме ачканыбызга официалдуу түрдө ачкалганда 3 жыл болду. Бирок неофициалдуу 5 жылдан бери иштеп атышат. Ушул жаштар, ушул жерде баарыбыз баягы жакшы тилек менен Акталабыз ынтымактуу болсун, алдыга жылалы деген бир чоң изги ойлор менен чын ачык айтканда мынакей Дөлөтбек аксакал отурат.
эң башында актыланы түптөгөн, курган, жакшынакай деңгээлге жетип чыгарган аксакалдардын башына турат. Ушул аксакалдарыбыз түптөп берген нерсени алдан ары улап кетүү максатында. Учурунда бизден 6 секретарь чыккан, укмуш кишилер чыкканын билебиз. Эмне деген таланттуу байларыбыз бар, мынакей Канеке эжекебиз эле Кыргызстанды кандай дүңгүрөтөт. Ошондой бир жакшы бизден бир атактуулар чыккан. Анан кийинки учурларда ушундай нерсе бизден эмнеге чыкпасын деген бир ушундай намыстануу менен жакшы тилектер менен ушул нерсени кылып атабыз. Анан ниет кылдык эле ушул шаардан да, Бишкек шаарынан да, Борбордон дагы бир жакшы кеңсе ачып, жаштарга мындан аркы ушундай бир жакшы ойлорду, пландарды, проекттерди Кыргызстанга керек боло турган бир гана ушу актылаа үчүн эмес, Кыргызстанга келе турган бир жакшы проекттер ишке ашылсын деген ойлор менен ушундай бир ниет кылганбыз. Ошол ниетибизди Кудай бүгүн ишке ашырып, кабыл кылып, ошол ниетибизди бул кичинекей болсо дагы ушундай бир кеңсени ээ болуп отурабыз кеңсеге. Анан ушу кеңсенин ачылышына атайын сиздер чакырдык эле. Ушул биз ушу актылаа биримди уюштабыз дегендин башында Сулайман аксакал, Мурат ажыке ушу кишилерден башында сурандык эле ушундай бата бериңиздер. Ушундай бир биримдик ачалы, ынтымак үчүн кылалы. Сиздер кандай дейсиздер деп кеп кеңеш алып алып, анан баштаганбыз. Ошол иштердин башында ушу кишилер турган, ушу кишилер атайын чакырылды. Анан дайыма колдоо көрсөтүп жүргөн, дайыма ушундай бир жакшы ниеттери түз бардык жаштан колдоп жүргөн жаштарды, бардык ага эжекейлерибиздин баардыгын чакырдык. Анан сиздердин баардыгыңыздар толук составда келип бердиңиздер. Сиздерге чоң рахмат. Ушу жаштардын атынан баарыңыздарга мен ыраазычылык билдирем. Анан баса белгилеп айтып коюш керекпи? Арслан жанагы даярдап. Ушул нерсеге ушул кеңсенин немеси мындай бизге тийип калгандыгын дагы кичине кыскара айтып коелук, кандай болуп калгандыгы тууралуу. Биякта Мирбек деген байкебиз турат, артыңызда. Ушул жерде бир үйлөрдү салып аткан фирма ушу кишиники, ушул агабыздыкы Random деген группа бар экен, строительный группа. Ушул агабыз ушул үйлөрдү салат. Анан бул биз агабыздагы биз турактуу эле, анан жаштардын кылып аткан иштерин көрүп атат, көп нерселерди жазып атканын көрүп атат. Анан сиздер ушу ар кайсыдан чогулбашыңар керек. Бир жерден чогулалы деген биз бир ниет кылганбыз. Ошону ниетибизди аткарып берейин. Ушул жерде бир помещение бар. Ошону алгыла дагы, анда ушул жерде офис кылалы деген бир чоң оюн ортого салып, анан макулдашканбыз. Анан ушул офисти бизге берип отурат. Анан ушул офистин ичин өз колубуз менен сырдап, ушул жерден линолеум төшөп, ушуларды тагып, баардыгын ушул балдар өз колдору менен жазышты. Бүт өздөрү жазап, анан могу мебелдердин баарын мынакей Максат байке дагы жазап берип атат. Максат байкеге да чоң рахмат. Анан ушул Мирбек байкеге чоң ыраазычылык билдирип коелу. Мирбек байке сизге чоң рахмат. Чын бул жерде баары айтып анан ушул баарыңыздардын көзүңүздө биздин ушу жаштардын атынан сизге кичинекей белек бар эле. Ушул жерден сразу тапшырып коелук Мирбек байкеге. Мирбек байке бияка бизге мындай берип атасыз. Ушунга ушу актылаанын жакшы ниеттери болсун деп бизге берип атасыз. Сизге чоң рахмат. Ошол жаштардын атынан биздин атыбыздан кабыл алып коебуз. Өзүңүздүн бир жаркыраган офисиңизге илип коесуз биздин атыбыздан. Баарыңыздарга чоң рахмат. Анан ушул борсоктогу өз кыздар жаза келишти. Ачык айтып коеюн, борсоктогу, майдагы акталааныкы, борсоктордогу акталааныкы, баардыгы тең ушул жерде бүт акталааныкы, ушул зданиядагы акталааныкы дегенде. Элдердин баардыгы акталаа, жаштарыбыз да акталааныкы. Анан акталаа деген сөз Кыргызстанга жакшы жагынан айтылып турсун, жакшы жагынан көрүнсүн деген бир чоң ниеттерибиз бар. Анан бизде дагы эң чоң бир амбиция деп коесуз, бийик максаты бар адамдардын амбициясы күчтүү болуп экен да. Биз ошол максатыбыз акталаа деген атты Кыргызстандагы эң үлгүлүү, эң жакшы, эң күчтүү район катары таанылсын деген чоң аракеттерибиз бар, ошондой чоң ниеттерибиз бар. Кудай буйруса ошол деңгээлге жеткизебиз. Эң үлгүлүү жагынан, эң билимдүү жагынан, эң маданияттуу жагынан акталааны биз алдыга чыгарабыз деген чоң ниеттерибиз бар. Кудай буйруса жетебиз деген могу жаштардын аракети менен, сиздердин колдооңуздар менен сөзсүз ошого жетебиз деп чоң ниеттерди коюп атабыз. Анан бул жерде ошол жаштардын борбору болот. Бул жер ошо жаштардын борбору болот. Жаштарга анан сиздер да кааласаңыздар келип, кандай бир чогулуштар отурган болсо, эшик ачык, дайым ушул жер сиздер үчүн дайым даяр болот. Айтып койсоңуздар биз даярдап коебуз, келип
өзүңүздөр конференция өткөрөм десеңиздер болобу же кандай бир чогулуштар кылам десеңиздер бияк сиздердики ушул акталаны борбору кылып ушул жерде ордобуз кылып жакшы ниеттер менен жакшы сөздөрдү жакшы проекттерди ишке ашыра берелик. Эми балдар баягы Сармерденде былтыр 15 декабрда жолукканбыз, эсиңерде ушу баарыңар көп киши катышкан анда. Ошондо бир топ каалоолорду айттык эле. Мына нерсе бизди аябай кубандырат. Эмне үчүн? Себеби бизде ошо силердей болуп жаш кезде кичинекей акталардан жаралдык, төрөлдүк, ошол жерден чоңойдук. Ошол эле көтөрүлүп ушул даражага келдик. Анан биз көп нерсеге милдеттүүбүз да. Анан биздин кийинки муундар мына силер биздин небере менен тегсиңер. Мен өткөндө да айттым эле. Көбүңөр. Бул жерде турган балдар болсо, инилер менин балдарым менен тең балдар отурат да. Анан силердин жакшылыгыңар, ынтымагыңар бизди аябай кубандырат. Себеби силер бир мезгилде мына чукулдап келатат. Ушул байлыктын ээси, бийликтин ээси, акталанын ээси, жер суунун ээси силер болосуңар. Силердин иштегениңерге, силердин аракетиңерге, силердин билимиңерге жараша биздин эл өнүгүп өсөт. Мен ошондо өткөндө да силерге каалап айткам. Билимдүү болгула, көп окугула, аракет кылгыла, изденгиле, тынбагыла. Мына бул кичинекей офисиңер дагы ушул жерге чогулуп алып, акылдашып, бириңер менен пикир алышып, тажрыйба алмашып, акыл алмашып, бириңерге бириңер жакшы нерсени жугушуштун дагы эң чоң себеби ушул да. Бул силер ойлобогула подвалда экенбиз деп. Мен кубанып атам. Себеби Ленин дагы, Сталин да подвалдан баштаган. Подвалда болгон. Эсиңерде калышы үчүн бир 5-6 цифр айтам, сөз айтам, ушул жаттап алгыла. Мына Баятовда, Атбашыда, Жумгалда, Очкордо 2-3 көчө асфальт кести. Баятовда 18 көчө асфальт атканбыз биз. Азыр жатат. Эч бир жерде жок. Бир. Баятовда ошол асфальтталган көчөнүн жээгине бул Бишкектикине окшоштуруп латковый сет куруп 48 километр арык буйрган дер. Силердин ата энеңер, ага тууганыңар койгон. 48 ушул менен Токмокко жетпейт, Ивановкадан ары. Бир районда болгон эмес. Акталада узундугу 80 метр келген бассейн курганбыз. Бассейнге тунук суу келип куюлуп, биягынан чыгып, айылга суу каткан кетип. Айылдын башына отурганбыз. Пляж кылганбыз. Айланасын асфальттан дорожка салдырганбыз. Кыздар жууна турган, балдар жууна турган жайында салдырганбыз. Түнүндө түш үчүн атайын жанагы начмемдер койсо прожектор. Ошолорду койдурганбыз. Күндө түндө күн ысык мезгилде түшүп турат. Бул бир да районда болгон эмес. Муну официально айтып атам. Көчө 2 мал жуулуп турган, нарында жуулган эмес, Бишкекте жуулуп турган. Көчө 2 мал жуулуп турган, Актала. Эрте менен мына Мурат туура айтып атамбы? Мурат болуп чогуу иштешкенбиз. Ушулардын колу менен көп курулуштар курулган. Бул бир дагы. Дагы жанагы азыркы Бөрбөлжүн деген аянтты билесиңерби? Ошол магазиндер азыркы мондай турган. Мына жакта былчыйган, жалтыйган, 30-40 турган бос чамбылекей дүкөндөр бар болчу. Бул короо болчу. Биз биягынан тешип кирип, наркы почта тарабынан, телеком тарабынан эшик салдырып туруп эл билбейт, жанагы куруп бүтүп, бир да киши көргөн эмес. Биз биягынан барып, эл билбейт деп көргөнү көрөт, а так маңдайынан көрүнбөйт. Маңдайда кичинекей эле көчө болчу. Ошону 3 айда бүткөрүп туруп, көчөнү талкалап деп бир күн асфальтты басып ачканбыз. Мына бул тарыхта болгон нерселерди айтып атам мен. Колубуз менен жазаткан нерселер. Мен жомокчу, бирөөдөн угуп алып айткан жок. Анан элестеткиле 92-жылы Актала деген телевидение ачканбыз. Актала телевидениесинде мен отчет берип турчумун. Момундай иштер кылып атам. Момундай иштерди мекемелер кылып атат деп. Анан бу эмеге Мирланга окшогон жаш балдар элестим. Эмелер бар эле, балдарыбыз. Сүйлөп атпайбы. Барып туруп мекеме жете интервью алчу. Анан кайры 3 айдан келип, бул убада берет да. Мынтип коюн, тигинтип жазайын. Кайры келип, баягыңыз кандай болду, кана эмне деп аткардыңыз деп туруп,
Ушундай телевидение уштурганбыз. Бул 2 жылда 1 жарым жыл иштеген. Мына ушул нерселердин баарысы, бир районда жазылган эмес. Быйыл 90 жылдыкта 17 мүнөт ролик тарттык. Ошол биздин эски илгерки телевидение архивтери бар менде сакталып. Ошондон 17 мүнөттүк эме тартып, ролик тартып, анан Акипресске берди балдар. Берсе чыгарбай коюптур. Чыгарбай. Анан мен бардым ата. Барсам турмуш деген программасы бар турат. Ошондо бир Василий деген жетекчиси бар экен. Ошого эмне чыгарбайсың сен мындай шылтоо кылат да. Анан мен айттым, ай сенде 42 район бар азыр. Şu 42 rayonda emelerin var mı dedi, korrespondentlik var dedi. Senin şundan sonra dedim. Şu bizde geçeyim bir rayonda şunday praktika жазалган бекен, şu biz жазалган, bu rolik деген. Bizden keyin oşo kaytalangan beken, dagы rayon жазалган beken. Şu el özü güçümen çıkıp, yapatırmak girişip rayonda özgörtken bolgon beken. Sen şunu izlep tap, sen azır айтсаң эле таап келет. Мен эшикте минип жүргөн машинемди сага подарок этет. Десем эле да мен Осман эмне чыкса ошону аткарган кишим таштап кетем сага. Оформить этип берем. Эчтеке жок. Мындай сразу чыгат. Бир ой мен официально айтайын силер. Мактанып жүргүлөсүлөр, акталалыктар, баятып кыздар, балдар. Бизден башка районда ат башы, нарын, жуңгал, түп, лейлек, баткенде эч качан жазалган эмес. Мындай иштерде. Мына ошонун барысы силер атаңар, энеңер, апаңар жазаган. Якында ошол бет ачарда сүйлөшүп, ушунун баарысы ушул жазылган ушунун ичинде. Өткөндө мен айтып бердим эле, спикерге чыккан, бул ким Самат катышып сүйлөгөн экен, ошо сөздөрү мунун ичинде бар, Самат деген экен. Мына эмесе ушул силерге ушул тажрыйба катары, атаң, энеңердин жазаган кызматы катары эл үчүн, өзүнүн мекени үчүн чакан жазаган тажрыйбасы катары мен Саматка тапшырып коеюн. Силер дагы кымбаттуу сиңдилерим, мен аябай кубанычтамын бүгүнкү Актала биримдиги коомдук бирикмесинин ачылышына келип калганыма. Ушул биримдигиңер бекем болсун, ак жолдой болсун, келечеги кең болсун, ар бириңерге ден соолук болсун, өмүрлүү болгула. Мына ушул кандай жакшы тилек максатыңар болсо ушунун баары ишке ашсын. Чын жүрөгүмдөн ушуну каалайм. Анан кийин ушул ушул жерде дайым ушул жерде оргуп кайнап, дайым ушундай бири-бириңерди колдоп, жакшы идеяларды, жакшы проекттерди ишке ашырып, Актала ошо Кыргыздын элинин эң алдыңкы жаштарынан болгула, ушуну каалайм. Бар болгула. Ушулар айтып кетти, Дөлөтбаев аке Акталага көп кызмат кылган. Мундагылардын баары билебиз. Анан эми ушу биримдикти түзүп аткандарга багы кабыл элек. Силер да жакшы иштерди баштап атасыңар, Кудай буйруса, келечекте ушул эң негизгиси кайсы бир адам бир жакшы ишти баштаса дейт. Эми ошону андан кийин канча миллиондогон адамдар, канча муундар кылса, соон ошол адамдар ала берет да. Дөлөтбек байга айтат, бирөөлөр подвалда баштаганына дүйнөнүн бир бөлүгүн башкарды дейт. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам үңкүрдө баштаган экен, бирок бүткүл ааламда аттарын алтын тамга менен жазып койду да. Кимдин ниети пейли түз боло турган болсо, кылган ишин бирөөгө милдет эмес, же бир өзүнүн атак даңкын көтөрүш эмес, же саясат үчүн эмес. Ошол ишти Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кыла турган болсо, ошол коом өнүгөт. Ошондой өнүккөн коомдордон болгула. Анан өзүңөрдөн кийинки жаштарда тарбиялап, өзүңөр иштей бербей, ошол нерсени кийинки кадрларга өткөрүп берип, ушул дайыма муунга өтүп, ушул нерсени пайда бере тургандай кылсын. Анан Кудай буйруса, көптөгөн ошо жакшы ниет, жанагындай проектлериңер бар, келечек азыр илимде. Себеби өлгөндөн өлгөнгө чейин илим алгыла, эркек болсоңор дагы, аял болсоңор дагы. Илимдүү адам менен илимсиз адам даражасы барабар эмес дейт. Акыр кыямат күнүндө экөөнүкү барабар эмес дейт. Ар бир күнү сөзсүз түрдө качан адам туура жашайт дейт, күнүгө бир жаңылык, өзүң үчүн бир жакшы бир нерсени ачып жүрүп отурсаң, жана коомго пайда келтирсең, ошондо сен өмүрүңдү бекер жашап өтүп кеткен жоксуң дейт да. Ошон үчүн ошондой үлгүлүү коомдордон болушуңарды каалайбыз.
кайрадан кубанычтабыз, куттуктайм. Ушуна силер аракеттенип чогулуп жүргөнүнө бир аз эле убакыт болду. Ошол ичинде көптөгөн чоң даражага жеттиңер. Мен да ойлойм, мындан кийин актылаа эмес, республикалык уровеньде даражага жетип, ушу кеңсеңерге киши батпай чоңоюп, ишиңер алда жүрсүн, акчолтой болсун. Ошо Дөлөтбек агабыз айткандай, агаларды көрүп, тарбиялап, кийинки муундарда жакшы жигиттер, намыскер жигиттер чыгарабыз. Унчукпай тура албайм. Биринчиден чоң рахмат. Мен айткым келет, анткени 3 жылдан бери ушул бирбоорлор силерге жолугуп, керек болсо кайрымдуу иштерди кылып, билеген чоң проекттерди кылып атабыз. Мен кыскача сүйлөйүн. Мен сыймыктанам сиздер менен. Мына Мирбек Алтыным бар бол. Бул жерде Максат мырза телефон менен сүйлөшүп калабыз. Дагы көп эле балдар менен сүйлөшүп жүрөбүз. Мына Марат, барыңыздарга рахмат. Ушул мындай айтканда инилериңерди колдоп коштоп, колунан бутунан алып атасыздар. Кудай ыраазы болсун сиздерге. Биз алакандай тырнактай, мына агам айткандай, Дөлөтбек мырза айткандай, 42 райондун эң кичинекей району бизбиз. Бир дагы депутатыбыз, бир дагы президентибиз жок. Биз залкарларга бай элбиз. Биз эң мыкты, жоош жана пелибиз кенен элбиз. Мына маңдайыбызда Каныкежиде болгон залкарларыбыз бар. Өтүп кеткен Шырдакбектен баштап байлаптан тукумдарыбыз. Мен ойлойм, ошол кылып аткан ишмердин бардыгы тең чын жүрөктөн болсо, биздин Актала ошол боюнча сакталат. Себеби Актала булганбаган районбуз, сатылбаган районбуз. Биз ойлойм, ар бириңиздер жаштар, залкарлар төрөлсүн ар бир үйдө. Андан мырзалар силерге таазим, рахмат, бар болуңуздар. Колдон буттан алып атасыздар жаштар. Чоң рахмат. Эмнеге чакырып атыптыр, эмне болот экен, кандай болот экен деп сынап же бир келбей коюп дегенден угуп алам дебей, келип койгон силерге баарыңарга Алла ыраазы болгон болсун. Өмүрүңөргө береке берсин, денсаулыгыңарга береке берсин, жакшылык болсун, өнүгөсү бергиле. Эми ушул бир аз эле убакыт болду. Башында келип, мүмкүн баштап алып келгендер, Сулайман Турат ушул жерде келип, ушундай кылып иш баштайлы дегенде, биз жакта ушундай элди алып кете турган, же элди баштап кете турган бир дагы эч нерсе жок экен. Ошондо толук колдоп чыкканбыз да. Ошонун үзүрү мына этеги жылып отурат. Ошого ушул эмне мунун арты эмне? Ушул алдыда өткөн мына байкелерде болгон адамдардын мына баш көз болуп жерде отурушу өзү эле чоң иш. Эми бул ишти, бул байкени мактап, айтып, же тууралап сөздү бүтүрө албайбыз. Бул иши кылган иштердин баарын чет-четин айтып бүттү. Байке убагында баарыбыз көргөнбүз, билгенбиз, бир аз тилинде угуп көргөнбүз, тартибинде алганбыз, мына ошо менен өскөнбүз да. Эми баарыңарга кааларым ийгилик, ушул коомго дагы ушул жалпы эл үчүн, жалпы ушул эле бир эле Актал эмес, бир эле Нарын эмес, жалпы ушул бүтүндөй Кыргызстандын бир башына бир тура турган адамдарды, билимдүү балдарды, илимдүү балдарды, атактуу бир өзүн көтөргөн жана эл көтөрүп аткан балдарды алып чыга турган бир коом болсун. Жөн эле болбой, бүт баарыңыздарды ушу баарыбыз айылдан чыгып алып келип атабыз. Şu ayılda kalıp kalbay, ayılga varıp da iş kılууга hareket kılgıla. Bu sözüm de bekar emes da, bu aytkan yok. İnşallah biz iş başlap koyduk. Sulayman bolup сүйлөшкөнбүз, айылыбызга bir iş başlap koyduk. Yakında görөсүңөр, ошондой ар бир айылга ишке барып тургула. Буйрса. Мен дагы абдан кубанычтамын. Анан Дөлөтбек байкенин жолун жолдоп, ошол ак өргөн эмесине өзү менен жеке Кудайым буйрса алып кетип берейин. Азыркы күндөгү жалпы билим берүүчү мектептердин 5-6 класстын музыка китебинин авторумун, Муратова Айнура. Кыргыз, орус, өзбек, тажик 4 тилинде республика боюнча окулуп атат. Белек катарында анан дагы ошо белекти артынан эле улап, ушул офистин кожойкеси менен бир байланышып алса, балдар келип дайыма ысык чай ичип туруш үчүн бир 25 персон, 20 персон сервис менен. Жакшы элестетип, жакшы ойлонбой эле эмнеге болуп атканын деле анча аңдабай эле, бирок акталалыктар десе эле баягы ат коюп кетип калыптыр. Анан Кудайым буйрса ушул жерден ысык чай ичип тура турган сервис менен белекке.
айтып элем баягы бул жерде ажекелердин баардыгы айтып кетти, илим билимге умтулгула деп. Ушу Арабаев атындагы университетте 25 жылдан бери иштейм. Жездем менен чогуу иштейм, жездем менен күндө көрүшөм, Атабек агай менен. Анан ушу илим жолунда, билим жолунда кандайдыр бир мындай магистрдик работа иш жазган, диссертациялык иш жазуу боюнча мындай бир не болсо, мен дайыма жардам бергенге даярмын да. Андан сырткары баягы айылдан жаңы келип, мен дагы бир нерсени эстеп аттым эле. Биз Караколдо окуп жүргөндө 87-91 жылдарда декабрь айында 1-чи курска киргендер менен таанышчубуз да. Именно акталалыктар таанышчубуз дагы, анан кадимкидей уюштурчубуз ошонучу. Анан эртең менен Караколдогу пед университетинин алдына барып турган Актала деп атын уксам билбегенде элдердин баардыгы уктуп атса эртең менен алдыда ырдачубуз да. Ырдап тургандан кирип кетчүбүз. Анан кайта жайындасында узатуу кечеси дечүбүз. Баягы аталыктардан окуумун бүтүп аткандар бар да. Анан ошолор менен барып туруп Караколский ушелени баардыгыңар эле билет болушуңар эле, узатуу кечеси деп чогуу сүрөткө түшөбүз. Баары сүрөткө түшөп, анан узатуу кечеси. Ошол сыяктуу дагы бир идеяны эске алып, баягы акталалыктар менен таанышууну өзүбүзгө тартып, жол көрсөтүү, 1-чи курстарга, 2-чи курска келгендер баягы мындай кандай десем, адаптациялык периоддон аябай эле кыйналып өтүшөт болуш керек. Экинчи кесибим психолог катарында дагы жардам бергенге даярмын. Биринчиден ушул жерде бир өргө ачылып атат да, бул өргө бир адамдын өргөсү эмес, бул бүтүндөй бир аймактын өрөөнү да, өрүшү болуп атат. Ошол өрүш кенен болсун, түндүктөн кут төгүлүп, босогодон ырс кетпесин. Сен эгер тарыхты тапанча менен атсаң, сени келечек замбирек менен тосуп алат дейт го. Ал боюнча дагы айтылды сөздөр. Бүгүнкү күндө биз көп сөздү эмес, көп ишти жасай турган мезгил. Бүгүнкү учур, бүгүнкү доор, бүгүнкү заман, мына ушул жаштар бар жерде жаңылык бар жерде прогресс бар дейт. Өнүгө турган, өсө турган учур, технологиянын заманы, илимдин заманы, билимдин заманы. Ушундай доорлордо, ушундай учурларда кыргыз өзүнүн өзөгүндө эмне менен сакталып келген болсо, ошону менен, анын ичинде өнөрү менен, таланты менен, наркы менен, салты менен келаткан эл. Кыргызстанда канча мына райондор айтылып атат. 44 район, ошол райондордун эң таза району Актала району деп айтып келатабыз. Анткени бир дагы башка улут аралашпаган таза район бул Актала району. Демек ошол өрөөндөн, ошол райондон биздин бул убакка чейинки чыккан таланттар, бул убакка чейин чыккан мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, саясатчылар, таланттар, залкарлар чыгып келген болсо, акка нарыктан бүгүн дагы суу токтобой ага берет. Ушул араңардарда билимдүүлөр, илимдүүлөр келечектин ээси болушуна ушул кеңседен башталган иш болсун деп тилейли. Анан албетте кеңсени берип аткан Мирбектин ыраазычылык билдирели. Рахмат. Мына кече жакында эле Акталага да Калмурат Рыскулов деген талант болгон. Ошол таланттын да бүүсүн ачып келдик. Ушул Мирбектин айылында өткөрүлдү. Ал жактагы 2 айылдын маселеси бар, билесиздер. Которуу боюнча айылды өйдөрөк жака чыгарып чечилди. Ошол буюрса ал дагы чечилип атат. Кыскасы мындай бир кандай бир жакшы иштердин башаты ушундай чечилип аткан учурлар болуп атат да. Ошондой мезгилдерде журт келгенде жыйын болуп, жумулган колдой уюм болуп, баардык жаштар ишти алдыга сүйрөй турган негизги мотор силерсиңер. Ошол келечектеги багытыбыздан адашпай түз барууга жол ачылсын дейли. Бар болуңуздар, сиздерге рахмат. Ушул жерде отурган ар бириңиздердин эмгегиңиздер бар. Барыңыздарга рахмат. Эми калган нерсе ошол сөздөрдүн иш демек ийгиликтүү болушуна ар бирибиздин тирегибиз болсо, жүрөгүбүз болсо, ниетибиз болсо, анан жетебиз деген ойдобуз. Бары бөлбөлө үч жерде отургандар, аксакалдар экөөбүз баарыбыздан эле сүйлөп коелу. Анан биринчи өзүбүздү тааныштыра кетсек, баарыбыздан анткени бири-бирибизди тааныбагандар да бар. Өзүмдү тааныштыра кетейин, мен дагы ушу Актала районунун азыркы Кайын улабы, мурунку Эртис деген айыл болгон, ошол жердин улуу болом. Аты жөнүм Токталиев Айбек болот экенбиз.
Мен азыр ушу Карамата шаарында турам. Мен айткым келет, мына Саматты жана Бекжан азыр жанагы соцсеттеги телефонда чыгып калбадыбы? Партияда байланыштырат. Көрүп алып, ушу жасаган иштериңерди көрүп алып, аябай кубанабыз. Мен да жетин албай калам. Колуман келсе, эмне кылса, ошо эмне кылып жардам берсем деп мен да аракет кылып турам. Анан ошо бүгүнкү өзүңөрдүн мына бул киши айткандай подвал болсо да ага көрдүңөр. Ошо жаштардыкы, ошол жерден баягы өзүңөрдүн маселеңерди чечип дегендей ошол жерден баягы барып аламга жол ача турган ушул жер болсун. Анан баягы кыргызча сөз бар, баягы карынын кебин капка салгыла дегендер. Мына ушу атабыз айтып кетти, эжелерибиз, агаларыбыз барып айтып кетти. Жакшы атабыз мына болгон тарыхты айтып кетти. Ошону силер мына жаштар ошо келечектен эсе силерсиңер. Ушуну катып алгыла, ушуну куюп алгыла буларга. Ар бир айтылып аткан ушу турмуштан алынган тарых бул ошо силерге келечегиңерге окуу болот. Ошол Ак-Дала району, ошо Ак-Даланын эли ошо өзү уюткулуу элден залкарларыбыз канча залкар өткөн, канча залкарда жалгыз отура жаткан кишилер. Келечекте эсе силерсиңер, мына балдар болобу, кыздар болобу. Келечекте ошо Кыргызстандын президенти силерсиңер, премьер-министри силерсиңер, ошо силерге аз жол. Ишиңерге ийгиликтер көп болот. Биздер болгон эмне жардам болсо, айтчылар колустан келген жардамыбызды берип турабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Биринчиден ушул ак өргөңөр кут болсун. Акчалтой Ак-Дала элинин келечегине ушул салым кошкон ак өргө болсун. Мен дагы жана Нурлан айткандай ушул ак өргөнү берип аткан ушул Мирбек мырзага ыраазычылык билдирем. Бул чоң нерсе, чоң иш, ошондой эле максат да ушул нерселер. Силер жаштарды колдоп туттап атканыңарга чоң рахмат. Эми Кудай буйрса, ушул жерден жакшы иштер башталсын. Ак-Даланын элин ойлогон эң негизгиси калыстык менен алдыга жылдыра турчу бир жакшы ушундай силерге окшогон жигиттер дагы көп болуп, ушул жерде көп аягы үзүлбөсүн. Ушул жерде көп каттам болуп турсун. Биз дагы ушул силерге колдон келишинче жардамыбызды аябайбыз. Биз дагы Ак-Дала эл үчүн деп жүрөбүз. Силер да жүрөсүздөр. Ушунун баары чогуу, ушунун баары ынтымакта болуп атат, биримдик болуп атат. Ынтымак бар жерде кыргыз бар деп айтылат. Ынтымак болсун. Жалпы Ак-Дала элинин, кыргыз мамлекетинин көтөрүшүнө салым кошкон чоң залкар инсандардан болгула. Ишиңерге ийгилик болсун, жакшылыктар болсун. Мен өзүм тааныштырып коеюн, Ак-Даланын Кызыл Белестен. Атым Максат. Эми Самат бардык эле биримдиктин балдары эми. Силерге сен кыска эле сүйлөйлү. Ишиңерге ийгилик. Мен силерди тааныгандан бери көп жакшы иштерди алып барып жүрөсүңөр. Эми мурункудай өзүңөр айтмакчы бир бурчтан чогулуппай, эми мына жакшынакай кеңсе болду. Үч жерден келип, үч жерден баарлашып, жаштарга жакшы тарбия берип. Ошо эми Мирбек мырзага да ыраазычылык билдирели, сизге да рахмат. Ушинтип Ак-Даланын балдарын, жаштарын ушинтип колдоп атканыңызга. Ошо баарыңыздардын үйүндө жакшылык болсун, тынччылык болсун. Жаштардын келечеги малдыда, Саматтын калган өзү. Рахмат. Биз да менин атым Марат. Шона Мебель деген ишкана иштетебиз. Ушу жаштардын иштерин көрүп аябай кубанабыз биз дагычы. Ушундай офис ачылып атат деп, ушуну жасап атабыз деп, ар бир нерсесин угуп турганга аракет жасап, ар бир нерсесин кубанычтан сүйүп аттык да. Анан ушундай кичинекей кандай чоң болобу офисти ушул берген Мирбекке аябай ыраазычылык кылам. Аябай чоң иш жасаган. Чындап айтсак, Мирбек деле күпүлдөп кеткен аябай бай адам эмес. Бирок Мирбектин жүрөгүндө бар. Могу жердеги ар бир балага айткым келет. Жүрөгүңөрдү Ак-Дала деп согуп турат, ошон үчүн ошол жерде турасыңар. Бул жерде бай кедей колунда бар. Колунда өтө барлар деле бул жерге басып келген жок, көңүлдө бурган жок. Ушу Саматтар, могу иш кылып аткан балдар бул жерде мамлекеттин ишин кылып бир кызыкчылык жок бул жерде. Бул жерде бир эле кызыкчылык Ак-Дала үчүн. Силерге эч ким айлык төлөгөн жок. Баскан турган шаарда бүт бар ыгым-чыгым. Ошол сиздердин ушу ак өргөңөр кут болсун. Анан могу жаштар турганда айтып кетейин дегеним, 10 жыл мурун биздин үй-бүлөгө башыбызга иш түшүп, 5 бир тууган мал бар. Ошондо баардык чоңдорго кат жазганбыз. Ушу кыйналып турганбыз, биз кичине жакшыраак кылганбыз.
кыскасы баардык чоңдорго кат жазганда айланып келип эле бул киши менен азыр биринчи жолу отуруп атам, Дөөлөтбек ата деп койсок болот, биздин аталарыбыз курактуу. Бул киши ушул киши гана өзүнүн колунан келген жардам берген. Эмне айткым келет? Акталалыктар эле күйөт экен. Эмне деген чоңдор, аялдар конгресси апабыз чуркап, кыскасы ошондо эми ал эмеден чыктык. Ошол карындашым азыркы убакка чейин коляскада отурат, бирок өзүнүн жашоосуна өзү тапкан дагы өзүнө иш түзүп алган. Биз ошондой чакан ишкана түзүп, азыр Кудайга шүгүр, ушу рахмат, Каныкей эже могу жерде отурган баарыңыздарга рахмат. Кандай абалда болбогула Актала деп жүрөгү соккон адамдар ушул жерде турасыңар. Самат, кут болсун. Ооруп аткан адамдар, мен ошондон себеп кылып айтайын, ооруп атканда адам башына иш түшкөндө элден жардам сурайт экен. Ошол нерсени да уюштурган адам болуш керек экен. Ошондой нерселерди уюштуруп, тызылдап, ар кимге билет таратып жүргөнү бул өзү үчүн эмес. Бул ошол айыкса экен, ушунча экен деп. Ушу жаштар биримдиги менен чогулуп алып туруп, көптөгөн акталыктарга жардам болду. Көптөгөн адамдар дарыланды. Кудай буйрса, ушул ишибиз улана берсин, жаштарыбыз дагы кошула берсин. Улуулар ушундай аксакалдардын сөзүн угуп, кеңешин угуп, ишибизди кыла берели. Силерге рахмат. Маданияттан эми Каныкей эжесибиз, бирок ошентсе дагы куттуктайм, офисиңер кут болсун. Менин атым Талант. Жакшы сөз бар. Эгерде бирөө сени чакырса сөзсүз бар дейт. Себеби ал сен үчүн даяр кылган дейт. Бул чакырып калгандарга рахмат, Самат. Могу өтүңөр кут болсун. Чынында бираздан жакшы иштер болуп атат, бара турган жерибиз жок, каяктан жолугабыз, каяка барабыз, кимге барабыз деген маселелер көп болчу буга чейин. Эми Кудай буйрса ошол жерден ошол иш-чаралар болуп турганда, барып ушуга келип турсак, чогулуп турсак, көп маселе чечилүүгө жакшы жардамы болот деп ойлойм. Офисиңер кут болсун. Бирбек ишин илгерилей берсин. Ушуга дагы көп таланттарга үй берип турсун, бар азыр чыгып алып Аксай актылыктар басып алган го биякта дейт. Сен жакында көрүп кетесиң деген. Жаштардын келечеги кең болсун, өмүрүңөргө берек берсин. Самат дагы жолу, силерге ийгилик. Чоң рахмат. Мен абдан кубанычтамын. Жана тагы сезилгенс айтып кетти. Сени иштериз аксолтой болсун, шаяктан көп айтылган таланттар чыксын. Анан экөөбүздүн да көп эңибиз бар. Кудай буйрса, спорт жагынан, Кудай буйрса бийлешип дагы чыгаралы. Чоң рахмат. Жаштарга спорт жагын постоянно ушу киши менен биз кеңешип спорт иштарда көп өткөрөбүз го. Нурбек байке менен сразу агайын болуп. Саматтын колу кошуп айтат, буйрса. Дагы буйрса жагы иштер кылабыз. Сөздү бир жердеги сөздү кичине мен жыйынтып тап коеюн. Ким калды? Нурбек өзүңүз байке жакын сөйлөп бересизби? Анан баарыңыздардын кеп кеңешиңиздер азыр айтып койгонуңуздар аябай жакшы болду. Себеби артта жаштардын баардыгы турат. Кандай болгон, ким аркылуу баарыбыз бири-бирибизди билип алган жакшы да. Ушу жаштарга көбүнчө сөз ошоларга жеткен жакшы. Себеби сиздер араңыздарда бул сөздөрдү угуп жүргөн, бирок ушул жаштар көп нерсени билбейт, укпай калышы мүмкүн да. Сиздердин оозуңуздардан айткан, сиздердин өзүңүздөрдүн айтып бергениңиздер булар үчүн азыр нерсе, абдан жакшы нерсе. Анан эми Кудай буйрса азыр тамакка улууларды биз алып кетелик. Биякта маршрутка даярдап койгонбуз. Жаштар болсо бул жерде калат. Жаштар болсо бул жерде өзүңүздөрдүн иш-чараңарды өткөрө бересиңер, жана түзгөн пландарыңар боюнча, өзүңөрдүн сценариңер боюнча. Мен кичине мен дагы өзүбүзчө Самат, биз өзүбүзчө келебиз. Силер кем карчыңарды айткыла. Анткени мына эжекем сервис алып келип берип атат. Балдар болсо мебелиңерди жасап бериптир. Анан чоң самовар керек болуп калабы, же компьютер керек болуп калабы. Эми компьютер. Чалып калам, мен аткан мында бир жакшы ноутбук. Анан мен азыр айтып кетпедимби? Бардыгыбыз акталалыкпыз да. Анан азыр мындай айтканда, жалпак тил менен айтканда, тирүү залкарлардан бир гана Каныкей эжебиз отурат. Азыр мен сага өзүмдүн атыман эжемен чөнтөгүмөн төлөп берем ал акчаны. 4 билет таштайм. Сен ушул жылдын багы мотивация болсун деп чакырууну өзүң тандап туруп берип кой. Жаштарга. Макулбу? Анын да акчасын мен өзүм төлөйм.
дұрыстап кетелі, албасы өкөбіздікі. Баяғыдан пайда келгенбіз, мына шуларды өкөбүз. Артын нәрсені уақытында жақсы Әміше. Бұл іштен дауыс Alhamdulillah Rabbil alamin ve kullillahi mahmudun salatu wassalamu ala rasulillah. Qaysi жерде yaxshi bo'lsa deydi, o'sha жерде Allohning ati ulug'lanmasa, Alloh ulug'lanmasa, o'shandan qayer baraka bo'lmaydi deydi. Qaysi жерде payg'ambarimizga salovat aytilsa bo'lsa, o'sha ish etegine chiqmaydi deydi da. Bir gana maqtovga tatib Alloh taolo ekan, Alloh taolo rayimdүү, мейримдүү, бардығын көріп біліп тұручу, барыбызга бирдей убакта ырыскы берүүчү зат, улуктардын улугу. Salamlar peygamberlere olsun, peygamberlerin Musa'sı Muhammed Mustafa'ya kutman iblisin kutma sakalarına olsun. Ata teklerimiz olsun, tayat ataylarımız olsun, öngörsün tanığa dua etkenler ataylarımız olsun. Ya Rabbi Rahman'ım şu kılvatkan evedatlarımız kabul kılan olsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Subhane hamdülillah ve ala Allahu ekber. Huve ala kulli şeyin kadir. Amin.